Каада салт үрп адат жок эл болбойт. Кыргыздар кыйырда жүрсө да кыргыздыгын жоготпой салтын кармап, руханий байлыгын бүгүнкү күнгө чейин сактап келди. Азыр бизге ушул батышты туурабай, башка жакка баш ийбей, өзүбүздүн эле уңгубузга баш багып көрсөк да, көп нерсени өзүбүз эле алат элек. Биздин макал лакаптарда болсун, элдик дастандарда болсун, баардыгы тең кыргызды өсүп келаткан муунун баатырдыкка, мекени сүйүүгө тарбиялайт. Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон тартып маданияттын кайра жаралуу мезгили башталган. Бирок мамлекет тарабынан системалуу саясат жүргүзүлгөн эмес. Улуттук идеология болмоюнча мамлекет дагы саясат дагы өнүкпөйт. Ошол себептен учурдагы ааламдашуу заманында адамзаттын адамдык касиеттери төмөндөп, өлкө руханий өзөккө суусап турган чагы. Биздин көйгөйүбүз Кыргыз Республикасынын бүгүнкү көйгөйү улуттук идеологиянын жоктугу. Ал эми улуттук идеология ал ошол элдин маданиятынын руханий дөөлөттөрүнүн негизинде түзүлүш керек. Себеби бизди ушул күнгө чейин кылымдар бою, миң жылдар бою бизди руханий дөөлөттөр, руханий баалуулуктар, руханий өзөгү сактап келген. Кылым карыткан карт тарыхы, бай маданий казынасы бар кыргыз эли кайра жаралуу жолун басып өтүү алдында турат. Бул боюнча президенттикке талапкер Садыр Жапаров өз программасында кеңири токтолгон. Бүгүн биздин алдыбызда маданий кайра жаралуу маселеси турат. Илим жаатында кыргыз маданияты, кыргыз философиясы, кыргыз дүйнө таанымы, кыргыз этнопедагогикасы деген илим тармактарын жаратабыз. Элдик нарктын өзөгүн түзгөн, кыргыздын салт санаасын, адеп ахлагын, тарбия таалим маселелерин бирдиктүү, ырааттуу тартипке келтирип, түрдүү ыкмада элге жайылтабыз. Көчмөн маданияттын үлгүсүн көрсөтүп, дүйнө элдеринин таңдануусун жараткандай, биз кыргызстандыктар бүткүл дүйнөлүк маданияттагы татыктуу ордубузду көрсөтөбүз. Ата бабалардан калган көөнөрбөс руханий баалуулуктарыбызга толугу менен ээ боло албагандыгыбыздан коомчулукта ар түрдүү көйгөйлөр жаралууда. Мындан улам адеп ахлак, ыйман жана руханий байлыгыбыз аксоодо. Өз тарыхыбыз менен маданиятыбызга таянуу аркылуу жаштарды адептүү, ыймандуу жана сабырдуулукка тарбиялоо ар бир ата эненин милдети.